Жеке ишкердик кылууда маркетинг амалдары аркылуу гана өзгөчө сунуштарды тартуулоого мүмкүн. Дал ушундай амал аркылуу Урмат Атакеев чакан бизнесин баштаган. Ал 1 жыл ичинде идеянын үстүндө иштеп, аны жарым жылда ишке ашырып, көчмө тандыры жасап чыккан. Көчмө тандыр автоунаага ылайыкталып, бардык аймактарга бара алат. Бул менин көчмө тандырым. Муну болсо өз колум менен курдум. Быйыл эле иштетип баштадык. Быйыл көлгө барып, ошо жактан иштеп көрдүк. 15 жылдан бери повар болуп келатам. Дубайда иштеп жүргөндө ошондо идея келген болчу, бул ушу көчмө ушундай итальянский тандырды жасаганга. Анан ошо былтыр эле өзүм баштадым. Идея боюнча алынганда ушу бул баягы эле прицеп, Жигулинин прицеби. Мунун баарын тен биз калың темирден усиливать эттик да, анткени бул болсо баягы тандырыбыз оор да. Бул болсо ушу бузулуп калбасын же ушу өңгүлдөн мындай трещина кетпесин деп полностью муну усиливать этип, анан астындагы ходовканын баарын тен өзгөчө кылып алмаштырдык. Тайкем жасап берди, ал болсо өзү машина жактан катуу, сварканда ошол мага полностью жасап берди. Могу полностью печти, тандырды өзүм жасадым. Атайын жанагы неме болот экен, раствор огнеупорный, ошону табыш кыйын болду. Негизи бул баягы мен өзүм шашпай кылганда бир 2 жуманын ичинде жасалды. Негизи көп убакыт ушу өз прицеп, могу крышкалары, анан могу болгон туруш темирин баары тен ошол көп убакыт алды да. Бул жакта отун салынат, бул жакта кезилет. Бул жакта эми баягы пиццабыз бияктан чогулат. Чогулуп, биякта өйдөнкү полкада ингредиенттер турат. Аларды алып, бияктан жазап, бул жакта бышырып, анан бул жака коробкага салабызбы же доскага салып кесип беребиз. Баштаганда бул жаңылык болду. Элдин баары келип, азыр деле барып жазып аткан жерден келип, карап, таң калып, кандайча бул тандырды немеге прицепке коюп алдың, кантип эметесиң деп сурап келишет. Бул ошондон баягы тамак, отко бышкан тамактын даамы башка да. Көчмө тандырга түрдүү тамак аштар жасалат. Бүгүнкү күнү каарманыбыз көбүнчө Италия пиццаларына басым жасоодо. Эт бышырса болот, нан бышырса болот. Биз болсо балыкты да бышырып жүрдүк буга, тоокту бышырып жүрдүк полностью. Эми негизи бул мындайча айтканда баягы илгерки духовка эле да. Баягы температурасын карап эле бышырып алсаң болот любой эле нерсени. Негизи выездной, бул любой жакка барып, туруп иштей берсек болот да. Өзүм деле башка жактан пиццаны жасап деле сата берсем болмок. Бирок бул болсо жаңылык болду. Азыркы убакытта ушу неме болуш керек, маркетинговый ход болуш керек. Баягы элди таң калтыртып, элге жаңылык болуп, ошол үчүн биз ушу немени ойлоп чыгардык. Элнура Канарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.